Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 21 февралга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Туркиядагы жер титирөөдө куткаруу иштерин аткарган кыргыз куткаруучулары Кыргызстанга кайтып келишти. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Туркияда жүргөн куткаруучулардын биринчи тобу мекенине кайтып келди. Манас аэропортунан аларды туугандары, достору, журналисттер жана башка кыргызстандыктар тосуп алышты. Маалыматка ылайык 81 куткаруучу мекенине кайтып келген. Аларды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилеринин орун басарлары, Туркиянын Кыргызстандагы элчиси жана элчиликтин башка кызматкерлери тосуп алышкан. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы өз өмүрүн тобокелге салып, өзгөчө кооптуу жерлерде болуп, адамдарды куткарып калган, ошондой эле жүздөгөн адамдардын сөөгүн тапкан бардык куткаруучуларга ыраазычылыгын билдирген. Туркиялык инструкторлор бизге көп жылдар бою жардам беришти. Куткаруучуларыбызды үйрөтүштү. Алардын аркасы менен кинологиялык куткаруу кызматын кайра баштадык. Эми жыйынтыктарды көрсөттүк. Бардыгыңарга рахмат деген ал. Ошондой эле Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларына ыраазычылык билдирген. Белгилей кетсек, кыргызстандык куткаруучулар Туркиядагы жер титирөөнүн очогу болгон Кахраман-Мараш жана Хатай шаарларында издөө куткаруу иштерин жүргүзүшкөн. Алар ал жерде 12 күн болуп, бурандылардын астынан 8 адамды сактап калууга жетишкен. Ошондой эле 185 адамдын сөөгүн алып чыгышкан. Ал эми кыргызстандык куткаруучулар Кыргызстанга кайтаарда туркиялыктар кол чаап, рахматын айтышып узатышкан. Бишкекте киши колдуу каза болгон эне менен балдарынын сөөгү жерге берилди. Бишкекте киши колдуу болуп каза болгон эне жана анын кызы баласынын сөөгү Баткен облусунун Чимген айылында жерге берилди. Коштошуу иш-чарасы 18 февралда болгонун Кактус медиа сайтына маркумдун айылдаштары ырасташты. Каза болгондордун сөөгү аталган айылдагы көрүстөнгө коюлган. Эске салсак, 16 февраль күнү саат 21:00 чамасында Бишкектин 5-кичи районунан 3 адамдын жансыз денеси табылган. Окуя болгон жерге барган ыкчам топ аял, кыз жана бала каза болгонун аныкташкан. Эртеси милиция кызматкерлери үрөй учурган кылмышка шектүүнү кармашкан. Шектүү катары УКМКнын карамагындагы 9-чу кызматтын мурунку кызматкери 2021-жылкы парламенттик шайлоодо бир мандаттуу шайлоо округунан парламенттикке өз талапкерлигин койгон Чынтемир Ашалиев экени белгилүү болгон. Шектүү Чынтемир Ашалиев 18 февралда СИЗО 1-ге камакка алынган. Бийиктиктерди бирге багындырабыз. Асель Турдалиева искусство университетинин проректору болуп дайындалды. Бүбүсара Бейшеналиева атындагы КМУнун ректору Түмөнбай Колдошовдун буйругу менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы актриса, педагог Турдалиева Асель Алынкуловна университеттин тарбия жана чыгармачылык иштер боюнча проректору болуп дайындалды. Окуу жай жетекчиси дайындоо тууралуу буйрук менен 20 февралда кезектеги административдик кеңеште тааныштырган. Буга чейин ырчы айым окуу жайдын сырттан окуу жана кадрларды кайра даярдоо факультетинин деканы болуп иштеп келген. Университетке буга чейин кандай күйүп жанып иштеген болсом, мындан ары да ошондой иштеп берем деп ишендирип кетем. Буюрса, чыгармачылык ынтымактуу жааматтын активдүү студенттердин жардамы менен жаңы жол чаап, жаңы бийиктиктерди бирге багындырабыз. Ишеним көрсөткөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем деген ырчы Асель Турдалиева. Депутат Акылбек Түмөнбаев Кыргызстандагы Токой чарбасынын ишин иретке келтиришин талап кылды. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан эл өкүлү парламенттеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев жогорку кеңештин жалпы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кайрылып, Токой чарбасын жеке көзөмөлгө алып ишин иретке келтириши керек экенин айтып талап кылды. Ошондой эле эл өкүлү керемет жаратылышыбыз талкаланып, тоолорубуздун көркү болгон карагайлар кыйылып жатканын билдирди. Акылбек Сөнбекчи, мен бир ушул Токой чарбасы боюнча айтайын деп атам да. Мына Акаевдин убагында көлдө бир губернатор эжекебиз келди эле, билесиздер. Ошол убакта Токой тиги тоодогу карагайларыбыздын барын талкалады эле. Ошол убак эми мына кайра келди го деп көрүп атам да ушул убакта.
бүгүнкү күнү бир да посадка тикпей, ошо жерде иштеп аткан мыкты бир чырпы тал албаган балдарды бошотуп, баягы өздөрүнүн таанышынбы, билишинби, же бир пара алыппы коюп, бүгүнкү күнү ошол лескоздордун баарын талкалап атат. Ошону Акылбек Үсөнбекович, мурда премьер-министрлер ырзың көтүктү кийип алып, баягы эгин талаасын, токойлордун баарын кыдырчы эле, эми баягы сизге сөз айтса эле жаман көрөт экенсиз, асман түшүп кетпейт деп капа болбоңуз. Биз сизди сындап, сизге сөз айтабыз ар бир жерде. Ошондой болуп, өзүңүз көзөмөлгө алып, бир иштетсеңиз, же токой чарбасын мурдагыдай өзүнчө бөлүп чыккыла. Ошол мына Кыргызстанда канча деген туристтер келет. Ошондой биздин жашыл карагайларыбызды, тоолорубузду келип көрүп суктаналы деп келет да. Же ошол дүмүрлөрүн көрөлү, кыйылып кеткен карагайлардын деп келбейт, билесиз. Ошол жерде таза экен, эс алалы, жакшы воздух жуталы деп келет, абасын жуталы деп. Бүгүнкү күнү өзүңүз көзөмөлгө алып, ошону териштирип, мына өткөндө дагы фракцияда айттым эле, комиссиясын жиберип, кандай эмне болуп атканын өздөрү көрүп атат. Бир эле көлдө эмес, ошол Ошто, Жалал Абадта бүт жерде кыйроо болуп атат да, талкалап атышат. Ошону өзүңүз көзөмөлгө алып коюңуз. Рахмат. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай, үшүп, орой берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланыңызы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланыңызы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да, аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Экс-депутат Самат Ибраевдин уулу СИЗОго киргизилди. Экс-депутат Самат Ибраевдин баласы Данияр Ибраев январь айында Болгариядан кармалган. Кактус медиа сайтына күч түзүмдөрүнөн билдиришкендей, ал өлкөгө экстрадицияланды. Маалымдалгандай, өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылыкка шектелип, Интерпол тарабынан кармалган Данияр Ибраев Болгариядан экстрадицияланган. Учурда ал Бишкек шаарындагы СИЗО 1ге киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. Эсиңиздерге салсак, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы Строй Мир ЖЧКсынын башкы директору 1992 жылы туулган Ибраев Данияр Саматбекович 2018 жылдын 2019 жылга чейин курулуш объекттерине материалдарды ташып берүүнү убадалап, 19,821 миң доллар акча каражатын ээлеп алганын аныкташкан. Аталган факт өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен катталган. Ошондо Данияр Ибраев тергөөдөн качып жүргөн. Орунбеков экс-президенттердин чогулушун көпчүлүк кубануу менен талкуулап жатат. Президент Садыр Жапаров мурдак эл башчыларын бир столго чогултууда кайсы бирин мыйзам жоопкерчилигинен бошотуп, аларды өлкөгө кайтарып келүү жөнүндө сөз айтылган жок. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков билдирген. Президент экс-президенттер менен болгон жолугушуусу тууралуу жазган билдирүүсүнөн кийин социалдык тармакта талкуулар жаралды. Мындай күтүүсүз кабар көпчүлүккө жагымдуу болду. Кубануу менен талкуулап жатканын байкап жатабыз, бирок саналуу топ тарабынан талаш тартыштар жаралып, негизсиз тыянак чыгаруулар орун алып жатканын көрүп жатабыз деп эсептейт Орунбеков. Ошондой эле ал Жапаров өткөн кеткенге кылчайбай мамлекет башчысы катары тарых алдында жана келечек муун алдында өз вазыйпасын аткарганын белгилеген. Мындан кыйкым издеп, президенттин элдин ынтымакка чакырган ниетин кайра тескери жака буруп, ичара бөлүнүп жарылып, тирештөөгө бетер коспайлы. Мамлекет башчынын жакшы ниетин колдогондун ордуна кайра аркы же берки өйүз болуп, акыйнек айтышып отурганыбыздын өзү тарыхый бай айкөл эл катары, улут катары бизди кооздобойт. Ооба, Кыргызстандын башкарып кеткен ар бир президенттин жакшы да жактары, кемчиликтери да болду. Баары мамлекет жана эл үчүн иштешти, аракет кылышты. Ошону менен катары каталарды да кетиришти. Ал эми азыр анын баары тарых, ким кандай ката кетиргенин баарыбыз жакшы билебиз. Ошентсе да өткөн кеткенге кылчактап таарынычтарды ортого салып отура берсек, келечек болбойт. Алдыга жылал деген жакшы ой саясаттагы негизги приоритеттүү багыты.
Ал же бул саясатчынын тарапташымын дегендердин баарын сабырдуулукка чакырабыз, ынтымакта бололу. Бири-бириңиздердин көңүлдү оорутуп каймайтышуунун улантпаңыздар, токтотуңуздар деп жазды маалымат кызматынын жетекчиси. Орунбековдун айтымында кыргызстандыктар бир атадан тараган, бир мамлекеттин уул кыздары ичара душмандашкан, Кудай сактасын. Белгиле кетсек, 18 февралда Садыр Жапаров мурдагы президенттердин бир дасторконго чогултканын, алар бири-бирин кечиришкенин маалымдаган. Жолугушуу Бириккен Араб Эмирлигинин Дубай шаарында өткөн. Бул окуя коомчулукта ача пикирлерди жаратып, түрдүү сындарда айтылган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев да пикирин билдирип, аны Жапаров менен Ташиев мурдагы таарынычтарды унутуп, сүйлөшүү үчүн жолугушууга чакырганынан барып калганын айткан. Экс-президенттердин чогулганынан кабардар болгонун, мындан улам аягына чейин отурбай чыгып кеткенин белгилеген. Ал эми Аскар Акаев баарын чогултуу демилгесин кубануу менен кабыл алганын билдирген. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев жолугушуунун аягына чейин отурганын да айткан. Укугу арбы депутат Сурабалдиева Несахар долбоору боюнча суроо салды. Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Несахар долбоорунун тартуучу тобунун аракетине наразы болуп, топтун жүрүм-туруму канчалык мыйзамдуу экенине кызыккан. Бул тууралуу ал парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында суроо салган. Несахар долбоору бар, көргөнсүңөр да туурабы? Социалдык тармактарда резонанс жаратты, камералар менен менчик ишканага кирип барып жатышат. Менеджер кыз абдан туура мыйзам чегинде талап кылып коргоп атат, бирок жигиттер андан ары камералар менен кирүүдө. Анын үстүнө бул адамдардын депутатка түздөн-түз тиешеси бар, жигиттер кандайдыр бир партия менен байланышта экенин карап көрөлү. Бул учурда текшерүүлөрдү жүргүзүүгө жол берилеби? Ооба, популизмдин арты менен элге жагынууга аракет кылгандар бар, анан бизнести ансыз деле туш тараптан кысып жатканда ушундай популисттер ушундай иштерди жасай беришеби? Аларды ким коргойт? Экономика министринин орун басары катары буга кандай карайсыз деп депутат сураган. Кубанычбек Абдисалам уулу Brave SF уюмунун чемпиону болду. Кыргызстандык спортчу Кубанычбек Абдисалам уулу Brave SF уюмунун чемпиону болду. Бул тууралуу уюмдун социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Аралаш мушташ боюнча чемпион наамы үчүн кармаш 18 февралда Сербиянын Белград шаарында өткөн. Жеңил салмактагылар арасында куру үчүн кармашта Абдисалам уулунун атаандашы россиялык спортчу Камиль Магомедов болгон. Жыйынтыгында калыстардын чечими менен кыргызстандык спортчу жеңүүчү аталды. Өткөн жылы Абдисалам уулу аталган уюмдун чемпиондук курунун утурумдук ээси болгон. Brave Combat Federation дүйнөдөгү беделдүү промоушендердин бири. UFC уюмунун белгилүү мушкери Хамзат Чимаев дал ушул уюмдан чыккан.